Аккумуляторду биз кандай телешибиз керек? Биринчи орунда туугандар, биз электрикпиз. Машина келгенде ээси бул машинанын аккумулятору качан алмаштырыш керек? Негизи эле бул аккумулятор кандай телеш керек? Ээси жакшы билбейт. Эми биз ошол клиентке аккумулятор тууралуу толук маалымат беришибиз керек. Мисалы, аккумулятордун абалына көрөбүз. Мисалы, эч жеринен кислота аккан жокпу, эч жери закка жеген жокпу? Буну биз айтабыз. Эгер эскирип кеткен болсо, алысырактан эскирип кеткен болсо айтабыз, муну алмаштырың. Ушул боюнча кабарын айтабыз биринчи клиентке. Экинчи маселе, клеммалар канчалык деңгээлде каткан? Клеммалар туугандар өтө бекем каткан болуш керек дайыма. Эгерде жакшы эмес каткан болсо, бул чыгып кетсе, машина айдап жүргөндө массасы болсо эч нерсе болбошу мүмкүн, бирок плюс чыгып кете турган болсо, мына плюс мына массага түшүп кетсе, генератор биринчи орунда күйүп кетет. Ошондуктан туугандар, дайыма мына клеммалары жакшы катыш керек. Эгер клеммалары начар болсо, клиентке эскертиш керек. Анан кийин клемманы алмаштырганда да баягы 50 сом, 100 сом клемма эмес, оригинал 500 сом, 1000 сом турган эң жакшы клеммалардан коюш керек. Бул жагында мисалы клеммалар ар түрдүү болот. Мисалы, зым менен зымды коюп катыра турган, же болсо клемник коюп катыра турган болот. Эгерде бул жагында клемник коюп катыра турган болсо, клемниктер сөзсүз түрдө пайка кылып, термоусадка менен как заводской форматта катырыш керек. Себеби бул плохой контакт болсо, дайыма ысыйт дагы, керектүү мезгилде иштебей калат. Аккумулятордун 100% тогун өткөрө албагандыктан аккумуляторду бара-бара аккумуляторду күйгүзгөнгө алып келет. Андан кийин эгер ачканыңарда ошол баягы эле шатайт эткендей болуп кыймылдап, креплениеси жок болсо, клиентке айтып, эскертип, бул кыймылдап жүрсө көпкө жетпейт, атайын крепление алып бериңиз, мен катырып коеюн деп катырып, аккумулятордун өздүк кандай болуш керек болсо, ошону клиентке эскертип, клиент менен чогуу ушуну өзүнүн заводской форматка алып келишиңиз керек. Ошондо аккумулятор көп убакытка чейин жакшы иштеп берет. Дагы бир өтө маанилүү нерсе, эми азыр бул машинада капоттун темири жок. Мисалы, мындай капотту ачканыңарда, мындай капотту тиреп кое турган темири бар. Ошол капотту тиреп кое турган темиринде туугандар, мисалы, муну ачкан болсок, бул жака мындай тургузуп, бул жерге таяйт да, ошол темирин жаткызганда аккумулятордун плюсуна тийип калбайбы? Ошону байкап коюш керек. Эгерде ошону жаткызганда аккумулятордун плюсуна туура келип калган болсо, аккумулятор тетири коюлуп калган болот. Мына клеммасы жайгашышы боюнча эки түргө бөлүнөт, прямой жана обратный болуп. Ошону клиентке эскертип, ошону заводскойунан кайра алмаштырып коюш керек. Мындай айтканда, плюсу бул жагында, түшүнүп Эгер азыр плюсу бул жагында болсо, анда крепленияден алыс болуптан тийбейт. Эгер плюс бул жагында болуп калса, анда ошо крепленияга жакын болуп калат. Ошондуктан өзүнүн родноюн салып коюуну клиентине эскертип коюш керек. Себеби ошонун айынан көп машина замыкание берет. Андан кийин мына аккумулятордун көлөмү. Мисалы, мына машина объем мисалы 2 болсо, өзүнө жараша 60-тык, 70-тик аккумулятор коюлат. Эгерде ошону алып туруп, ордуна 35-тик же 32-лик кичинекей аккумулятор коюп койгон болсо, клиентке эскертиш керек. Азырынча иштей берет, бирок мотор муздагында сутра өтө оор болот. Ошол момент аккумуляторду бат эле күйгүзүп коюу коркунучу бар. Мындай айтканда, ар бир объемдун өзүнүн аккумуляторун коюш керек. То есть размерин. Дизелге мисалы, эгер мына мотор дизель болгондо, буга жок эле дегенде 90-дук аккумулятор коюш керек. ГВТ моундай болот. Портерлерде ham 90-дук турат. Бул бензин болгондуктан бул жеңил айланат, ошон үчүн бир аз кичинекей аккумулятор турат. Айтор, мотордун өзүнүн оригинал батарейкасын коюш керек. Андан кийин бул жерде фирмалары, кайсы фирма жакшы? Туугандар, негизи эле аккумулятордун фирмасы кандай гана болсо дагы, любой эле аккумулятор 3 жылга чейин жакшы иштеп берет. Өзүнүн срогу деле 3 жыл. Аккумулятор эгер 3 жылга жетпей бузулду, демек машинанын бир жеринде маселе бар. Мисалы, либо клеммалары жакшы эмес, либо стартер жакшы эмес, либо генератор жакшы эмес. Ушулардын бирөөсүнүн начар иштеген себебинен аккумулятор тез эле бузулуп калат. Ошондуктан туугандар,
аккумуляторга жакшылап көңүл буруп, аккумуляторду жакшы тейлегенде жакшылап үйрөнүп машыгайлы. Анан bundan да бу менен чектелип калбастан аккумулятор тууралуу кошумча маалыматтарды Google'дан алып, үйрөнүп, машыккыла. Буларды мен суроо жооп мезгилинде эгер кандайдыр бир маселе жаралса, ошол жактан дагы суроо жооп кылабыз.